Мен Эшен Турабайгүл Жыргалбековна, көлдүк болом. Келечек кооператив турасы алгачкы эмеден билдим, интернеттен билдим. YouTube'дан видеосун көрүп калып билдик. Анан астында номерлер, жеке номерлер чыкты. Ал номерлерге чалдым, биринчи чалдым. Чалып бияктан консультация беребиз, келгиле деди. Мен ойлонуп келген жокмун. Ошентип бир ай өттү. Бир айдан кийин кайрылуу уведомление чыкты YouTube'дан. Ушундай квартира алды деген адамдардын видеосун көрүп, чалып, анан бияка келип консультация алып кеттик. Бирок келер менен жазылган жокпуз. Кичине сомнение кармадык, корктук. Бир-эки күн ойлонуп жүрдүк. Анан үйдө баары менен ойлонуп, үй бүлө менен чечимге келдик. Жазылалы деп. Анан жазылдык. Биз ошондо деген октябрдын аягында, 30 октябрда жазылдык. 2020. 30 октябрда жазылдык. Анан очередибизди 8 мартта чалышты. 8 мартта чалып Гүлбайыр ажы, биздин консультант Гүлбайыр ажы чалып очередиң келди деди. Аябай жыргадык, очередибиз келди деп. Анан квартира издей баштадык. Квартираны аябай көп издедик. Бир убакыт көп кетти квартира издегенге. Көңүлүбүзгө жаккан квартира издедик. Көбү отказ берди, көбү ишенбеди. Ортодон кээ бирлер күткүсү келбейт экен. Кээ бирөө эме этет экен да, ишенбейт экен да, көбүчө ишенбей, ушинтип көп квартиралар ушинтип эметип атышты. Кээ бирөө кымбатка сатып жеп атышты ортодон. Ушинтип жүрүп, могу 5-чи тапкан квартирам. 5-чи тапкан квартирам, ошо 5-өн тең силер дагы убара кылып барып көрүп аттыңар баарын. Анан ушу 5-чи тапкан квартирабызды оформление кылдык бүгүн. Оформление кылып бүт баары бүттү. Документке жазылды, өзүм фамилиям жазылды. 2 миллион 300гө турганбыз. Аны бөлдүк 10 жылга. Ай сайын 16 миңден төлөйт экенбиз буюрса. Бирок аны 10 жылга жеткизбейли, 3 жылда төлөйлү деген ой максатыбыз бар. Ал үйдү жактырдык. Биринчи көрөрмөн эле жактырдык баарын. Советская Кулатовада. Эмнеге дегенде эң жакшысы жумушка жакын. Жумушка басып барып келсек болот. Эң жакшысы ошо экен. Өз үй бүт эмеси менен аурасы жакшы экен, бүт эмеси бизге туура келет экен. 2 комнатаны калып атканбыз, 2 комната, ремонту менен, ичи сонун. Кудайым буйрса, ушу келечектеги иштеп аткан адамдардын баарын үйгө чакыралы деген ниетибиз бар. Мен айтарым, ишенгиле, келгиле, жазылгыла. Жөн эле жүрө берсеңер убакыт өтө берет. Например, квартирага төлөгөн акчаны эле бияка төлөп, өзүңүз үйлүү болуп калсаңыз болот. Биринчиден, экинчиден болсо, өзүңүздүн квартираңар болуп, ал квартирадан өзүңөр каалагандай ремонт кыласыңар, каалагандай жашайсыңар. Кандайсыңар, үйүңүз болсун? Жакшы. Жеттиңиздерби? Ооба, сонун немелер, непередаваемые, самое главное, спасибо вам большое. Не за что. Столько бегали, столько элементных усилий. Но благодаря вам теперь у нас есть крыша над головой, квартира. Ушу мороз айда аябай толкунданып атабыз. Сүйүнүп атасыздар. Сүйүнүп толкунданып вообще незабываемый день, то жума күнгө келип калды. Что еще можно сказать? Мама вообще вас благодарит. Келгенде силерди чакырамын дегендей деп. Ошо эң башынан силерге кааларым ден соолук, эч оорубагыла. Всегда радуйтесь жизни и радуйте людей.